Мектептерге илим сабактары качан кирет? Сиз кайрылуу жасап көрбөйсүзбү, рахмат. Туугандар эстегенде мынакей президентибиз Садат Нуркожоевич менен сүйлөшкөнүбүздө дагы өзүнүн мурдагы пландары бар экен айткан болчу. Мектептерге Кудай кааласа ыймандын сабагын киргизебиз. 4-5 класстан баштап депчи, Кудай кааласа ниет кылып турсак, бул кишинин тилинен чыккан сөз бар. Буюрса, иншалла, ыйман сабагы кирип калса, келечекте кыргыз элине, элибизге, журтубузга таза коом түзүлгөнгө, макулбу? Ыймандуу, ынтымактуу, адал, берекелүү коом түзүлгөнгө иншалла бул ыймандын сабагы болот. Ыймандын сабагын киргизгенде коркпош керек. Кээ бирлер айтат, баардыгы ыйман сабагын киргизсе кандай болуп кетет? Аркада калып кетет. Азыр эмне астык этип атабызбы? Жок, азыр карай турган болсок да, чындап эле. Ал ыймандын сабагы качан жамандыкка чакырды эле?